Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 7 каналда чай үстүндө сырдашу программасы болмокчу, андыктан бизден алыстабаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндүн аптабына карабай, күндүн ысыгына карабай мынакей кыргыз элибизге кызмат кылмакчыбыз деп ушундай энергиясы күчтүү инсан келип калды бизде. Ким десеңиздер, заманбап этно жана эстрада ырчысы, эл аралык конкурстардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, эң негизгиси элибиздин эрке кызы Канышай Сүйүнбай кызыбыз биздин студияда конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Рахмат. Күндүн ысыгына карабай, кыргыз элибизде ушундай чымырканып иштеп жүрөсүз. Ооба, баягы чыгармачылыктын ысыгына, күйүп, суугуна тоңуп жүрөбүз. Кызмат кылалы деп. Чоң рахмат. Куш келипсиз дагы бир жолу. Алгач ирет ушул элибиз менен амандашып, саламдашып алыңыз. Андан кийин экөөбүз 1 саат бою сырдашабыз. Буюрса, арыбаңыздар, карыбаңыздар жана оорубаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Отпускада жүргөндөргө жагымдуу эс алуу, ал эми жумушка чыккандарга эргүү каалайм. Барыңыздарды жакшы көрөм, биз менен болуңуздар. Чоң рахмат. Мен ушул таланттуу кызыбызды көргөндө ушундай энергия алам. Анткени бул туубаса тамада десем, жаңылышпайт болушум керек, Качан болсун ушу кыргыз элибизде шаңкылдап күлкүң менен, мукамдуу үнүң менен кыргыз элибизге кызмат кылып келе жатасың. Ар дайым чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушу алгач ирет ушул чыгармачылыкта эмне болуп кызыгып, ушу чыгармачылыкка баш багып калдыңыз эле алгач ирет. Айта кетсеңиз. Баягы алдыда айтып калбадыңызбы, туаса депчи. Туаса талант десем деле жаңылышпайттырмын. Апам жактан, тай жактарымдан, атам тараптан дагы ошо өнөргө жакын адамдарыбыз. Анан кичинекей кезибизден эле чыгармачылыкка мындай аралашып баштаганбыз десем болот. Ошонун деминен эле, күчүнөн эле анан окуп, чокуп, улантып кетип атам азыр. Кичинекей кезимден бери эле аралашып жүрөм десем болот. Чыгармачылыкта айтат го, ысык жагы болот, суук жагы болот. Анан кийин азырынча мен байкашымча жалаң гана ушул мындай аптаптуу ысык жагын көрүп келе жатат окшойсуз, Мен суук жагын көрсөтпөйм да, өзүм позитивдүү адам болгондуктан мындай жанагындай көйгөйлөрдүн баарын кулисанын артында калтыргым келет дагы, анан эл алдында өзүмдүн маанайым жокпу же көйгөйлөр болобу, чыгып жаркылдап чыгып, биздин кызматыбыз ошол го. Азаматсыз, ошондой жакшы жагын эле көрсөткүм келет. Ушундай позитивный кызыбыз кайсыл жердин кулуну десеңиздер, азыр өзүнүн оозунан угалык, өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып өтүңүзчү. Ысык көлдүн кулуну, Бишкек шаарынын тургуну. Ушул тааныштырууңуз абдан жагат да, мага бардык жерге барганда ушуңузду өзгөчө жагат. Ошон үчүн мен дагы ошо өзүңүздү тааныштырып өтүңүз дегендин белгилүү себеби ушунда да. Туулган жерим Барыскон, бийик турат Марстан, Махмуд Кашкар чыккан жер, тарыхын билсеңиз алыстан. Кызымын ысык көлүмдүн, кыздары көлдүн кыйында, ак бата берсең мен жылдыз айтылып калчы кылымга дегенди айтып атат окшойсуз. Эң сонун. Ушул нерселерибизди өзүңүздү тааныштырганыңыз өтө жагат да. Мен негизи көлдүн кызы болом, бирок кыргыз элинин, жалпы кыргыз элинин эрке кызымын десем жаңылышпайм. Баягыдай аябай негизи кыргыздардын экинчи эле суроосу каяктан болосуң деп жана сүрүштүрүп, уруусун сурап дегендейчи, анан ошо көлдүн кызы болом. Негизи эле ушул кыргызда деген ата тегибизден калып калган нерсе да. Бул бир адамды көрсөң дейт, ата тегин сурап бил дейт. Анан кийин ошол ата тегин билгенден кийин анын ким экенин билесиң депчи. Ансыңарда кыргызда калып калган салт да бул. Анан сурашпайын бизде кийинки ишке сапар албайбыз да. Андан чоң рахмат. Ушул кыргыз элибизде, анын ичинде Ысык көл жергебизден чыккан ушундай таланттуу кызыбыздан андан эмесе бир жагымдуу чыгарма сураналык. Бир жакшы бир чыгарма менен баштап андан кийин анан сапарыбызды уланталык. Шаң дурагынан баштайын. Элибизде ар дайым ушундай жакшылыктар болуп, ыр майрамдар болсун деп, ыр майрам деген чыгарманы аткарып берейин.
тартылганды таштайлы ушул эфирге келгенде ырсынайын барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо жашообу ырдабасам тарымба ырсынайын барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо жашообу ырдабасам тарымба ырды сүйөт заманам ырдан бакыт таба алам ыргайлансын жан дүйнөм ыргайлансын заманам ыр берметин чубайын ырге сени сунайын ушул турган барыңа бакыт тилеп турайын ыр берметин сунайын ырге сени сунайын ушул турган барыңа бакыт тилеп турайын бүгүн майрам жергенде бүгүн мөрү жеңгенде тартылганды таштайлы таттуу тойго келгенде ыр сунайын барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо жашообу ырдабасам тарымба ыр сунайын барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо жашообу ырдабасам тарымба ырсыз жашоо жашообу ырдабасам тарымба эң сонун чыгармачылык ийгилик мынакей ырдабасам таарымба деп мынакей эң сонун чыгармасы менен болду. Алгач ирет эле ушул колуңузга коомузду алып ушул коомузду алып чертип калуу коомузду үйрөнүү кимден үйрөндүңүз эле кимди көрүп ушул шыктандыңыз эле коомузду чертип калууңузга ким себеп болду эле? Апам себеп болду десем калп айткандай болбойм. Себеби апам чертип ырдап ошо тойлордо кызмат кылып жүрүп эле жанында алып жүрүп анан өзү деле мынтип отургузуп алып үйрөткөн эмеспи, мындай басасың, мындай чертесиң депчи, ошо көрүп алып эле слух менен эле чертип үйрөнүп калгам. Кичинекей кезим бир 2 классымда биринчи чертип, ырларды чертип, ошондон бери эле чертип келатам. Анан окугансыз, андан? Жок, комузда окуган эмесмин, мен эстрада багытында окугам. Эстрада багытында. Комузду өзүңүздүн үйрөнүү боюнча эле чертип жүрөсүз, слух менен эле чертем. Мына айтпадым беле, чыныгы туубаса талант дегенде мына билгендей эле айтыптырмын, Азаматсыз, чыгармачылык ийгилик. Анан ушул алдыда эмне жаңылыктарыңыз бар, эмне жаңылыгыңыз менен келип калдыңыз мына биздин куттуу студиябызга? Азыр чыгармачылыктагы жаңылыктарымды айтсам, жакын арада 15-16, 17 августта көлдүн тескей жээгинде Тоң районунда Сказка каньону бар го. Ошол жакта чоң эл аралык Тоң фест деген фестиваль өткөнү жатат. Ал багытында, туризм багытында дагы, ден соолук багытында дагы ар тармактуу жана музыкалык дагы багытта болот. Азиядан, немеден, Голливудтан дагы жылдыздар келиши күтүлүүдө. Буюрса азыр аябай чоң даярдыктар болуп атат. Уюштуруучулар тобунан Ислам Сатаров деген байкебиз, Жамиля Муратова эжекебиз баштаган ошо биздин уюштуруучуларыбыз ушундай сонун бир элге жакшы маанай тартуулоо максатында Кыргызстандын көлдүн өнүгүшүнө салым кошуп, ошондой жакшы бир самалык башталып атат. Буюрса ошол жакка катышабыз. Азыр даярдыктарды көрүп, мен дагы кызуу даярданып атасыздар, Кыргыз элинин жана легендарлуу ырларынан попури кылып жаздырып дегендейчи. Бирок менин стилим ал жакта туризмге көбүнчө багытталып, ошо комузга кызыктырып, комуз менен англисче, орусча ырларды современный кылып ырдап бер деп атышат. Буюрса ошого азыр даярданып жүрөм. Анан Качкын Абдыкадыров деген агабыз дагы бир ырын белекке берген болчу. Ошол ырды дагы буюрса жакын арада жаздыртып, жаңы чыгарма тартуулайын деп атам. Андан тышкары дагы мен туулган күнүмө чыгармачылыктагы бир жакын адамдар дагы бир белекке беришкен. Ошонун үстүнөн дагы иштесемби деген ойлор бар. Эң сонун чыгармачылыкта кызуу иштеп жаткан кезиңиз экен да? Ооба, буюрса. Ушу чыгармачылыкта иштеп келе жатасыз, анан сиздин бир мындай кумир туткан чыгармачылыкта шоу да болобу, инсандарыңыз барбы? Ушул инсандай болсом экен деп мындай кыялданган? Бар, негизи чыгармачылыктын жактырган, үнүн жактырган бар. Кыргызстанда дагы жанагы чет мамлекеттин ырчыларынан дагы жактыргандарым бар. Мен негизи мындай үнүнө карайм да, көбүнчө үнүнө карап баа берем, ырдай алышына, анан үнүндө жана хрип деп айтып коет го орусча, ошондойлору бар ырчылар аябай жагат да. Мындай ата кетсем, Динара Акулова эжекем аябай жагат. Мындай адамгерчилиги, өзүнүн алып жүргөнү примадонна деп эсептейм.
Бейонсинин шоулору жагат. Эми мен эстрада багытында окугандыктан ошондой биз концерттерин көрүп окуганбыз. Мерим Карапова эжекебиз жагат, ырдагандардан Айганыш Абдиева жагат, Малика Динанын үндөрү жагат. Дагы көп эле негизи жаш ырчылардан дагы, улуу муундардан дагы жакшы көрүп сыйлаган инсандарым аябай эле көп да. Ошо Кудайым буйруса, сиз дагы ошол сыйлаган инсандардын катарына кошулуп, кыргыз элибизге кызмат кылып, ушул эрке кызы болуп өмүр бою кызмат кылат деген ишеничтебиз. Сиздин дагы ошол ар бир инсандын өзүнө тартып турган эмес болот го. Изюминка деп коебу. Сенин ушул кандай болсун, азыр өзгөчө бул кандай деп коет, соцсеттерден көрүп калганда сүйлөгөн, элди сүйлөп тартуу, комуз менен болобу, качан борсон мен кээ бирлер бар мындай тойлорго барганда аккордеонду коштоп, а сен аккордеон жок, жадан комуз менен чыгасың, Аккордеон коштоп дагы чыгам. Анан карасам ошо мен көбүнчө комуз менен алып чыкканыңды көрөт экенмин. Анан бул сиздин ушул талантыңыз, бул мындай ошол апамдан келген деп атпайсызбы? Анан кийин апаңызды көрүп, жакшылыкта жүрүп эле ушул өзүңүздөн эле өзүңүз ушундай таланттуу болуп чыга келдиңиз да, же апаңыз атайын ушундай болуп мындай иштешиң керек деп мындай бир багыт бердиби? Жок, анткен жок. Мен негизи ошо тойлорго, жакшылыктарга ырдап эле барчумун. Ырдап эле баргандыктан анан биз тамадабыз жок эле, өзүң эле жакшы сүйлөйсүң го, кичине сүйлөтүп, антип кичине тамада кылып койчу деп элдер суранат эле, ошо эл мени тиги тамада кылып койду деп айтсам жаңылышпайм. Азыр дагы ырга караганда жана үй тойлордо ушундай шеринелерге тамада катары көбүрөөк чакырып атышат. Анан мындай көбүнчө эстрада жагымдай калып калгансыган сыяктуу болуп кетип атат да. Анан ал жагында эле эл тандап кетти ошондо. Эл ошондой мындай жанагы спрос болсо предложение болот дегендей эле эл каалап аткан соң мен дагы ошо сөздөрдү улап, курап дегендей ошондой алып барып, көңүл ачып, себеби комузумду эч качан таштабайм. Өзүм эстрада багытында окусам дагы бул комуз менен мен ар кайсы жактарды алам. Эстрада багытындагы кошуп чертем билесиз, аккордтор менен жанагындай айткандай англисче, орусчаларды кошкондо дагы бул комуз аябай уникалдуу инструмент, ошондуктан комузумду таштабайм. Анткени мен эстрада группалаштарымды деле мындай мисалында көрсөм, аппаратура жок жерден ырдай алышпайт да, ырдаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Комуз менен свет өчүп калабы, өчпөй калабы. Бүт жакта ырдай бересиң да, боз үйдө болобу жана шеринеде болобу. Кайсы жерде болсун колдоп келет бизде. Үйдө болобу, комузду колго көтөрүп алып эле ошентип кызмат кылып жүрө берем да, ар кайсы жакта. Анда эмесе азыр дагы деле болсо, ушул эрке кызыбыздан анда өзүңүз айтып калбадыңызбы, ушул комуздун англисче, ар кайсы тилде ырдайм деп, жана кийин ушул бир жакшы чыгарма сураналык дагы. Макул. Көбүнчө ушундай черткенде жаш муундар аябай кызыгып комуз үйрөтөсүзбү деп калышат. Анда ошондон бир попури кылып ырдап берейин. Жаным сүйүп жандай көргөн жар элең, маңдайымда күйүп турган шам элең. Сен бир булбул бутагында сайраган, сен бир мага көлө жар элең. Өткөн күндү сен эстедиңби? Жүрөгүмдү эзбедиңби сен? Көрбөй калсам сени, сагынчу элем мен күтүп сени. Жалындап өзүң ортодо
senin сүрөтүң жылмайып мага күлөсүң көрүнүп койсоң бул бойбу эжекке кайда жүрөсүң мама мама Мария мама 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 солнце светит и растет трава но тебе она не нужна все не так и все не то когда твоя девушка больна когда твоя девушка больна когда больна азаматсыз мынакей чыныгы талант деген ушул мына чыныгы элибиздин эрке кызы мына биздин куттуу студиябызда жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү ошол көбү менин комуз черткенимди кызыгып жаштардан суранып калышат деп анан ушу комуз ийриминде ошол суранган инсандарга комуз үйрөтөйүн деген ниет барбы? Негизи эми комузду мен бирөөдөн үйрөнбөгөндөн кийин үйрөтө албайм деп ойлочумун да. Анан бир жолу Чолпон атадан бери бир бала келип атайын мага келип тур да комуз үйрөнөт элем сизден бир 3 ыр дастан сыяктуу 3 ырды айтып келгенинен анан эми кайра кетте албайсың да мейли деп кабыл алып үйрөтүп көрүп слух менен элечи үйрөтүп көрсөм 3 күндүн ичинде эле үйрөндү. Анан кийин өзүм үйрөтө алат экенмин деп анан жана индивидуалдуу сабактарды бере алам да. Демек үйрөтүү методуңуз дагы күчтүү экен да, Ооба, өзүм билгендеримди эле көрсөтүп берем, ушундай кыласың деп эле анан баягы кызыгуусу бар, кичине шыгы бар адамдар бат эле аны кабыл алып үйрөнүп кетишет экен. Азыр ошол өзүм комузду үйрөнбөгөндөн кийин деп айтканыңызды мен туура кабыл алдым. Анткени азыр тиктоктордо көп да өзүбүз жакшы чече албайбыз, бирок акча деп бул айына мынча сом деп коюшат дагы анан кийин акча келет турбайбы? Үйрөтө беребиз деп өзү билбеген нерсени чала үйрөткөн да инсандар бар да. Психолог, коучтар көбөйүп кетти. Анан кийин ага караганда ачыгын айтканыңыздын эң сонунда бул нерсечи. Анан бирок сизди байкашымча кыргыз элибиз өзү эле ишкердүүлүккө түртүп жаткан турбайбы? Үйрөтпөйүн десеңиз деле үйрөтүп туруп, сүйлөбөйүн десеңиз деле сүйлөп туруп. Эң сонун элибиз, эң негизгиси элибиз колдоп турган жакшы да. Анан ошол элибиздин эрке кызы болуп эле жүрө бериңиз. Дагы болсо чыгармачылык ийгилик. Анан чыгармачылыкта жүргөндөн кийин өзүңүздүн дагы бир мындай ыр жаратайын же обон жаратайын деген ниетиңиз барбы? Обонго негизи жокмун. Обон жарата албайт болушум керек деп ойлойм. Мен андай ойлор деле келген эмес. Бирок текст жазганга жакшымын. Мурун аябай көп дептерим бар болчу, ыр жазган, сон дептерлерим бар болчу, бирок кийинки учурларда ыр жазбай калдым. Эмнегедирчи? Мен мындай аткаруучу катары эле. Убакыт болбой калдыбы? Жок, убакыт деле бар. Өзүмдүн калым же болбосо мындай калың элдин алдына чыгарганга меники быша элек дегендей бир неме бар да. Эң туура. Анан ал негизи касапчы эле сойгон жакшы го, бөдөнөнү сойсо дагы, ошондуктан мен аткаруучулук эле милдетимди аткарып, жакшы композитор, жакшы акындар, обончулар менен эле иштешейин деген эле азыркы учурда ошондой эле ниеттерим бар. Негизи чыныгы талантта баардык нерсе бышып жетилгенде, ал нерсе адамдан да сурабайт экен да, өзүнөн өзү келет экен, илхом деп коет экен да. Балким чыгып калат. Анан балким бул келечекте автордук чыгармаларыңызды да күтүп калышыбыз мүмкүн, угуп калышыбыз мүмкүн дегендей. Анткени биз сизден көп нерсени үмүттөнөбүз. Анткени таланттуу инсансыз, аракетчил. Кыргыз айтып коет го, 1% талант болсо, 99% аракет болуш керек депчи. Анан кийин байкашыбызча сиздин аракетиңиз өтө күчтүү. Сизден көп нерсени биз күтөбүз. Кыргыз элибиз дагы сизди жөн отуруздурбайбыз, иштетебиз дегендей. Кудай күч берсин. Ушул колуна комуз алып, эстрада жаатында дагы, фольклор жаатында дагы
ырдап элибизге жакшы маанай тартылап жүргөн сулуу кызыбыздын жүрөгү бош болду бекен, кандай күйөө алабыз бар болду бекен. Анан ушул суроону береримдин себеби, эгерде кыргызда бар да, турмушка чыккандан кийин сөзсүз түрдө чыгармачылык калып калат да. Анан ошол суроону бергим келип атат да. Азырынча жүрөгүм бош, башым бош, өзүм жош, сүйгө туруктуумун деп реклама кылышсаң. Жош дегениңиз жакты, өтө жакты. Өтө жошмун да негизичи деп. Азыркы учурда мамилеге деле мындай көп. Анын мамилени да багыш керек да кичинечи. Азыр ага кичине даярдык болбой атат окшойт, убакыты келе элек окшойт. Бирок негизи жүрөгүмдөн уже жана үй бүлө куруу жөнүндө ойлонуп, мындай баягы каалоону ачып койдум да. Аял затымды ачып койсо, анан өзү келет го. Ниет кылыш керек да. Ниет кылып, ошондой кылып койдум. Себеби кичинекей балдарды аябай жакшы көрөм, өзүмдүн үй бүлөмдү түптөп, уже мындай өзүмдүн бир очогумду жандыргым келип атат. Бирок азырынча баягы никеге айып буйруп элек да. Бардык нерсе буйруктан да. Анан ошо негизи таанышууларга ачык болуп атам азыр. Баягы мурун болсо жок деп эле ушинтерчимин да, азыр болсо мен таанышып көр да десем, эли таанышса таанышып көрөйүн деп эле мындай эме ачык болуп эле неметип калдым да. Ойлонуп жош болуп. Жок, жош делем, мен кандай болсом ошондой элем. Негизи мындай маска кийген жакпайт да мага. Биринчи жош болуп, эптеп тийип алып, анан кийин чыгарганда эмне пайда? Ошондой кабыл алган адам болсо, бардык минус плюстар менен чыгармачылыгымды кабыл алган, баягыдай мен негизи адам деген үй бүлө курганда мындан дагы жалгыз жашагандан дагы жакшы жашайын, дагы өсөйүн, өнүгөйүн дейт да. Анан ошону колдоп, наоборот, баспай турчу бир инсан болсо, албетте даярмын да. Мамиле курууга. Эң туура оюңузду туура кабыл алам. Анткени деген адам кандай болуп жаралса ошондой болуп жүрүш керек да. Анан сиз айткандай жана маска кийип алгандарды көргөндө мен дагы өтө жагы бербейт андай нерселер. Мен ошо ачык чыгарып эле жаман жакшы жагымды деле бүт эле элге ачык соц тармактарда бөлүшүп эле ошондо кандай болсом ошондой алып жүргөн жакшы көрөм өзүмчү. Жаңы айтып калбаңызбы ушул элибизден акындардын ырларын аткарып, жакшы көңүлмө жаккан ырлардан аткарып жүрөм деп анан кайсыл акындар менен иштешесиз, кайсыл обончулар менен иштешесиз? Мен иштешкендерди айтып берейин. Эң биринчи ырымды Бактыгүл Чотурова эжекебизге жаздыргам. Жаш акын бар, Ырыскүл Изатова деген акындын ырларын ырдап жүрөм. Обончулардан Өктөм Сапар уулунун обонуна таандык, Эдил Маматовдун обонуна таандык, Качкын Абдыкадыровдор менен жакындан иштешейин деп баштадым. Жакшы төбөсү көрүнгөн жакшы акындардын мындай жагып калган чыгармаларынан мындай караштырып да жүрөм, иштешип да жүрөм. Чоң рахмат. Анда эмесе дагы бир жакшы жагымдуу чыгарма сураналы келиңиз. Анда жакшы сөз айтчы мага деген жакшы чыгарма бар. Ушу Бактыгүл Чотурова эжекебиздики да. Жаркылдап кашты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы даба. Жарокер жарпың жазчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың жашчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Кашты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай.
жарпым жасчы жан дүйнөм тарткан сана жарыгың жашчы гана жакшы сөз айтчы мага топалдар бара жатса көрүнбөйт сенден башка бакытым өзүң болуп багындым махабатка жаркылдап каштыкага жакшы сөз айтчы мага 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба жарокери жарпым жасчы жан дүйнөм тарткан сана жарыгың жашчы гана жакшы сөз айтчы мага жарыгың жашчы гана жакшы сөз айтчы мага жакшы сөз айтчы мага Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей жакшы сөз айтчы мага деген Канышай Сүйүнбай кызыбыздан жакшы чыгарма болду. Андыктан мынакей угуп жаткан болсоңуздар, жигиттер чамдаңыздар. Эрке кызыбыздын башы бош. Андыктан уктуңуздар болуш керек. Кандай инсандар мага керек дегендигин дагы айтып өттү. Жетишип калыңыздар. Кыскасы. Эң сонун чыгарма болду. Ушул чыгармачылыкта келе жатасыз дагы болсо ушул клип тартып, ушул биздин куттуу студиябызга келип калат деген жакшы дагы бир тилегибиз бар. Ошол жакта иштеп жатасызбы? Азыр көбүнчө клип жөнүндө ойлонбой элемин. Себеби азыр ырларга көбүрөөк басым жасап, анан көп эле жылдан бери айтып келатам, 2-3 жыл болуп калды. Ошо бышырып жүрөм да, планымдычы айылымдан барып концерт коюп бата алсам дегенчи. Анан кичине кыдырып, Кыргызстанды түрө кыдырыппы, же башка дагы жактарга барып, ушул жеке чыгармачылыгымды кечээ өткөргүм келип жүрөт. Ошондуктан азыр клиптерге эмес, көбүнчө ырларга басым жасайын деп атам да. Себеби мындай бир ырың жакшы чыкса, клипти тартканың оңураак болотпу деп ойлоп атам да. Себеби ырчыны ырчы кылган ыр болот да. Анан клип тартуу деле албетте оюмда бар, бирок азыр ойлогон ойдой бир аз кыстаган турмуш жеңип кетип атат да. Эң туура. Бар болуңуз, чоң рахмат. Убакыт учкан куш экен. Мынакей билинбей биздин сырдашыбыз дагы аягына чыгып калды. Анда эркин микрофон берелик сизге. Бардыгыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, бакубат жашоо каалайм. Эс алгандар аябай сонун эс алып, күч топтоп, жакшы ушундай элибизге кызмат кылганга даяр келиңиздер. Ал эми биз ар дайым кызматыңыздардабыз. Кыргыздын тою бүтпөсүн, кызматын бизге жүктөсүн демекчи. Ар дайым ошо элибиздин жакшылыктарында кызмат кылууга эмне жетсин, негизинечи. Эң жакшы нерсе. Аман болсун, тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ошо биздин тилегибиз тойда хирургтуку сой, кашкырдыкты кой демекчи эле. Ар дайым жакшылыктарды эле жолугуп жүрө берели. Чоң рахмат. Жадырап, жайнап ушул ар бир инсанды көргөндө, кыргызда айтып коет го. Аш эмес, кашы болсун деп, анан кийин жаркырап жүрөсүң, ар дайым ушу жадыраган жүзүңдөн тайбай чыгармачылыкта ушул кыргыз элине кызмат кылып жүрөр, ар дайым ушул элибиздин эрке кызы болуп жүрөр демекчибиз. Чыгармачылык ийгилик сизге. Толуп турсун ийгиликке үйүңүз, ар убакта куунак болуп узак өмүр сүрүңүз. Күн нурунан алтын сыя чачырап, көргөн таңга шүгүр айта жүрүңүз демекчи. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мынакей өзүңүздөр көргөндөй 7-каналда чай үстүндө сырдашуу программасы болду. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Аман болуңуздар.